Мен сиздин китептериңизден Кызыма кат жана Даяр болбой төрөгө китебин окуганмын. Аябай мыкты жазылган китептердин бири. Ушул китепти жазууга эмне түрткү болду? Бул жерде дагы азыр сен суроо бергенде дагы ошол китеп темасы менин сүйлөшүп бүтпөй турган темам. Анткени бир устатыбыз айткан эле, жанакы мурдакы өтүп кеткен инсандар менен сүйлөшүүнү кааласаңар, анда китеп баракта кала депчи, эң асыл накыл кеп сөздөр китепте калган деп бир устатыбыздын айтканы бар эле. Анын сыңары китеп темасы бул бүтпөй турган тема го. Сон. Андан менин китеп жазууга эң негизги себепкер бул коомубузда ушул темаларга арналган багыттар берилбегендиктен болгон да. Мисалы үчүн 2-3 дипломум болсо, бирок мамиле үчүн окуп аптырбыз да, мамиле түзө билүү үчүн. Түгөй менен, кайын журт менен, ата эне менен, жаныңдагы эле курбуларың менен. Анан адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерсе мамиле экен да. Сен мамиле аркылуу өскөнүңдү билет экенсиң. Сен канчалык билим алба, бирок ошол мамиле түзө билүүдө сенин билимиңдин амалы ошол жерде колдонулат экен да. Анан курбум Гүлсара Мадаминова менен биргеликте жазганбыз да Кызыма кат китебини. Экөөбүз дагы мындай баарлашуу болуп калган эле экөөбүздө. Тил үйрөнүү үчүн 5-6 жылыбызды кетириптирбиз. Бир кесиптин ээси болуу үчүн дагы 6 жыл убактыбызды кетириптирбиз. Үйдөгү түгөйүң менен мамиле түзүү үчүн, кайын журт менен мамиле түзүү үчүн окуп аптырбыз деп, анан экөөбүз ошол окуп изденип жүргөн кезибизде бул китептин башы башталган да, Кызыма кат. Анан кийин айымдар менен иштешип, алар менен практикада көрүп, анан бул китепти жазуу керек экен деп жазып чыккан Кызыма катты. Бул жаңы турмуш курууга даярданып жаткан кыздарга арналган китеп. Өзүң дагы барактаган болсоң билсең керек. Анан анын уландысы Даяр болбой төрөгө, төрөткө даярдаган. Эми мунун уландысы азыркы учурда дагы түшүп жатат кагаз бетине. Ушул китепти басып чыгаргандан кийин көпчүлүк турмушка чыга элек кыздарга кеңири жайылды да. Анткени алар үчүн ошол китептен мындай бирөөдөн сурай албай турган теманын баары ошол китептен жооп катары жазылды да. Анан кыздар менен өзүңүздүн окурмандарыңыз менен жолукканда дагы мындай отзыв калтырып, аябай ыраазычылык билдиргендер болду беле? Ооба, Кызыма кат китебине отзыв көп калган. Ал мурдакы баракчамда да. Анан азыр жаңы баракчадамын го. Көпчүлүк эле мени көбүнчөсү эле бул Даяр болбой төрөгө китеп менен таанышыптыр да, жаңы баракчама келип жаткандыгы үчүн. Кызыма катта аябай отзывдар көп түшкөн. Мисалы үчүн жакында эле бир айымдан дагы мындай отзыв келди. Мен ички жан дүйнөм бар экенин билбептирмин депчи. Эң баалуу нерсе бул сенин жаныңдын дүйнөсү экен. Ошол дүйнөнү кеңейткенде, ал дене аркылуу чыгаарыны Кызыма кат китеби аркылуу билдим. Ошол эле учурда мен турмушка чыгайын деп ойлоп жаткан, бирок турмушка билим багажым менен барсам, мен күткөн тынч үй бүлөнү кура алат экенмин. Ошон үчүн мен сөзсүз турмушка чыгуудан мурун билимимди кеңейтейин деген отзыв калтырган экен. Бул кубантат да, жөн эле жанагы боштук менен турмуш куруп албай, бир толгон абалы менен мээримге, сүйүүгө, биринчи кезекте бере алууга, күтүп мага эмне берет эмес, бере алууга толуп туруп анан үй бүлө курганда, бул үй бүлөдө тынчтык болот экен да. Кызыма катта ушул баалуулуктарды бергенбиз. Берекелүү Мадина шаарынан келген пайгамбарыбыздын жакшы көргөн курма ажва курмасын алгыңыздар келсе, төмөндөгү номерлерге кайрылыңыздар. Мадинанын курмалары аябай даамдуу, сорту дагы жакшы.